Саламатсыздарбы, кадырман 11-класстын окуучулары. Сиздер менен биз бүгүн жазуу жумушунун бир түрү болгон эркин жазуу жазабыз. Бүгүнкү күн Чын Куран айынын 16-сы. Темабыз боз үй юртта. Жат жазуу, диктант бул окуучулардын сабаттуу жазуусу менен бирге эле эске тутуу жөндөмдүүлүгүн да калыптандырары баарыбызга белгилүү. Эмесе балдар, жазуу жумушундагы баалоо критерийлери менен тааныша кетсек, эң жакшы деген баа бул 5. Бул иш таза жазылып, өзүнүн бир оңдоосу болсо, одоно эмес бир орфографиялык же пунктуациялык катасы болсо коюлат. Жакшы деген баа 4. Бул иш таза жазылып, бирок 2ден ашпаган орфографиялык же 3дөн ашпаган пунктуациялык катасы болсо коюлат. Канааттандырарлык 3, 2 жана 1 деген баалар жогорудагылардан алда канча көп каталары болсо коюлат. Эркин жат жазуу деген балдар, бул мугалим аңгемени окуп берет, мазмунун суроолор менен кайталайт, аңгемени окуучуларга айттырат, ар бир бөлүм боюнча өздөрүнүн түшүнгөнүн өз сөзү менен жазып чыгышат. Андагы сүйлөмдөрдүн түзүлүшүндө өзгөрүүлөр болбой койбойт. Жат жазуунун мазмуну негизинен сакталат. Жат жазуунун мындай түрү окуучулардын ой жүгүртүүсүн, ойлоосун, сөзүн, орфографиялык сабаттуулугун арттырат. Баяндама жазууга да алдын ала даярдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Сабагыбыздын максаты окуучулардын орфографиялык жана каллиграфиялык билгичтиктерин текшеребиз. Катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулабыз. Эне тилибизди сүйүүгө, боз үйдүн баалуулугун билебиз. Эмесе текстке көңүлүбүздү коюп, маани берип угабыз. Боз үй. Боз үй кыргыз элинин байыркы мезгилден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы. Ал элдин жашоо шартына ылайыкталган жөнөкөй, жеңил, көчүп конууга жана тигип чечүүгө ыңгайлуу көркөм үй. Аны чечип, бүктөп койсо бир түөлүк гана жүк болот. Тигип койсо адам жашай турган үйгө айланат. Боз үйдө урулган бир да мык жок. Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын 25 күндө жасайт. Боз үй болсо чейрек кылым чыдайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боодон турат. Боз үйдүн бардык касиетин бириктирип, аны үй катары кармап турган борбору бул түндүк. Босогонун карама-каршысында сандык коюлуп, үстүнө жууркан төшөк жана башкалары жыйылат. Жүктүн алды төр болот. Анда аксакалдар, сыйлуу меймандар олтурат. Төрдүн оң жагы чыгдан. Ал жакта эркекке тиешелүү ат жабдыктары, буюмдар коюлат. Ал эми оң жакта эпчи. Ал жакта аялдарга тиешелүү буюмдар, тамак ашка колдонулуучу идиш-аяктар сакталат. Боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын негизин түзөт. Эмесе балдар, мен текст тууралуу суроо берейин, а силер болсо туура ой жүгүртүп, катасыз жазып жазуу ишин жүргүзгүлө. Биринчи суроо. Боз үй деген бул эмне? Боз үй бул канча убакытта жасалат жана эмнелерден турат?
Үчүнчү сурообуз: боз үйдүн ичи канчага бөлүнөт жана кандай болуп? Урматтуу окуучулар, жазуу ишин дептерлерге жазып, мага жөнөткөндү унутпагыла. Сак саламатта калгыла.